Атын атагысы келбеген бул жигит үй бүлөсүн базарда араба түртүп багып жаткан. Жумуш учурунда бейтаныш адам менен мушташып кетип, эми ал жоругуна өкүнүп отурат. Эми өкүнүп атпан, кылган иштемге нема кылып. Араба түртүп баратсам кокусунан бир аялга тийип кетти. Анан эле күйөөсү келип мени ура баштады. Мен да жиним келип мушташа кеттик. Анан менин үстүмөн арыз жазып мени сотко бериптир. Ошондо күнөө менде болгон үчүн урса деле мушташпай эле койбоппун деп абдан өкүнүп жатам. Жыл башында кабыл алынган пробация мыйзамы дал ушундай кокусунан адашып калган жарандарды кайра түзөтүүгө багытталат. Алар менен иштеген психологдордун айтымында мындай абалга кабылган жарандардын басымдуусу оор депрессияга тушугат. Пробациялык кардар менен бирден бир эң биринчи маектешин жүргүзөбүз, психологиялык тесттерди колдонобуз, логикалык суроо жоопторду беребиз, ар кандай психологиялык көнүгүүлөрдү беребиз. Социалдык кызматташтык уюмдар менен биргеликте анын үй шарты жөнүндө маалыматын алабыз. Андан соң гана биз бул бүтүн маалыматтарды толуктаган соң биз жогорку тепкичтерге жөнөтүп, ал бизге пробациянын кардары болуп келгенден кийин албетте биз бир жыл ичинде же канчалык убакыт берилсе, ошого психологиялык пландарды түзөбүз. Пробация мыйзамынын негизги багыты соттолгондордун санын кыскартуу. Себеби учурда ар бир 15-чи адам соттолгон. Анча оор эмес кылмыш жасагандарды жаза аткаруу инспекциясынын тескөөчүлөрү социалдык жагдайын иликтеп сотко жөнөтүшөт. Мисалы, менде жакында бирөө келди. Мал базардан базар баасы 10 миңге жетпеген бир торпак урдаган экен. Ошону биз изилдеп, эмне себептен ошол кылмышка барганын изилдеп көрсөк, турмуш шарты аябай действительно оор экен. Аялы балдарын таштап Россияга кетип калган семья экен. Ошол балдарын багуу максатында ошол ишке барган экен да. Жеңил чара суранганынан өкүнүп турган кези да ошол балачы. Анан карап көрүп, эркиндигин ажыратууга зарылчылыгы жок деген чечимге келип, биздин пробация кызматынын кардалына алууга даяр экенибизди билгизип, сотко чечим бергенбиз. Жаңы мыйзамдын дагы бир артыкчылыгы жарандарды социалдаштырууга багытталып, кардарларга паспорт, медициналык жардам алууга, жумушка орноштурууга жардам берүүдө. Жаштык кылып ушу катага Орусияда иштеп жүрүп кара тизмеге түшкөм. Кийин аты жөнүмдү өзгөртүп жалган маалымат берип паспорт алып жатып кармалып калдым. Шарттуу 4 жылга соттолуп, эми жаңы мыйзамга ылайык пробация кардары болуп калдым. Түшүнбөстүк кылып, мыйзамды сактабаганым үчүн абдан өкүнөм. Эми мага социалдык кызматкерлер жаңы паспорт алууга көмөктөшүп жатат. Аны алсам өз мекенимде эле ишке орношом. Адашкандардын да укугун ойлогон президентибизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндө азыр жумушка орноштуруп атабыз. Көп ар бир барган кардарга биз жумуш орундарын айтабыз. Анан бүгүнкү күндө ушул көпчүлүгү эркек же жаш балдар болгондугуна байланыштуу, азыр жаз айы көпчүлүгүнө ушу курулуш жерлерде иш болгондугуна байланыштуу азыр бардыгы жумуш менен камсыз болгон. Учурда Ош облусунда жалпы 800дөн ашуун пробация кардарлары бар. Ар бир райондо жергиликтүү бийлик жана мекеме уюмдардан түзүлгөн атайын комиссия жаңы кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышына көмөктөшүп жатат. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош облусу.